Гречка онкологиялык оорунун алдын алат, арыктатат, жашоону узартат. Гречканын мекени Индия менен Непалдын тоолуу аймактары болуп саналат. 20-кылымда гречканын жармалардын падышасы деп курамындагы пайдалуу витаминдер менен микроэлементтердин көп өлчөмдүү болгону үчүн аташкан. Анын кандай пайдасы жана биз билбеген сыры бар. Гречканын кандай пайдалуу жактарын врач-диетолог Андрей Бобровский коомчулукка айтып берди. Гречка 18 таптыргыс амин кычкылдарынан турат. Алар темир, кальций, калий, фосфор, цинк, йод, жез, бор, фтор, молибден, кобальт, ошондой эле В1, В2, В9, Е витаминдери. Зат алмашууга жакшы таасир берип, гречка ашыкча салмактан арылууга жардам берет. Гречка жармасы майдын пайда болуусуна кирбеген белокторго жана пайдалуу углеводдорго бай. Гречканын курамында кирген белоктун өзгөчөлүгү анда амин кычкылдарынын көп өлчөмдө кездешүүсү. Бул ушул жарманы белоктун курамы боюнча эт менен бирдей азык-түлүктөрдүн катарына кирет. Ал эми табылгыс амин кычкылдарынын курамы боюнча гречка буурчак тукумундагы бобу аш буурчак жана фасолдон кем калбайт. Гречканын курамына кирген белоктор организмдеги радиоактивдүү заттардын тазалануусуна таасир берет. Гречка тамак аштын сиңүүсүнө жакшы таасир берген органикалык кычкылдардын топтомунан турат. Ошондой эле ушул жарманын түрү гипертония, жүрөк жана кан тамыр оорулары катталган кезде сунушталат. Адистин айтымында гречканы күнүмдүк тамак ашка көбүрөөк пайдаланса ашыкча салмактан арылып, онкологиялык оорулардын алдын алат. Ал организмдеги шлактардан жана токсиндерден тазалайт. Албетте, гречканын даамы көпчүлүккө жага бербейт, бирок анын ден соолукка пайдасы канчалык чоң экенин көпчүлүк биле бербесе керек. Адамдын жашы канчалык өйдөлөгөн сайын гречка организмге ошончолук керек болот. Гречканын сыры эмнеде? Бул азык ичеги карындагы ар кандай азыктардан калган шлактарды тазалайт. Адам баласы көпчүлүк учурда ар кандай фастфуд же сапаты төмөн азыктарды жей беришет. Мындай учурда организмге шлактар топтоло берет. Гречканын курамындагы клетчаткалар ичеги карынды ичкен тамак аштан тазалоо менен онкология дартын алдын алат. Биринчи кезекте бул жоон ичеги онкологиясын алдын алат. Анткени дүйнө жүзүндө бул дарт экинчи, үчүнчү орунда турат. Жоон ичегинин онкологиясын профилактикадан өткөрүү биринчи кезекте клетчаткаларды колдонуу менен ишке ашат. Ал ичеги карында жабышып калган азыктарды тазалайт. Гречка арыктагысы келгендерге да пайдасы чоң. Диеталык касиеттери бул азыкта абдан көп болгондуктан эффективдүү арыктоо жыйынтыгын чыгарат. Андан тышкары гречканы дайыма колдонгон адамдарда узак жашоону да байкаса болот. Бул азык адамды ачка кылбайт, дайыма ток кармайт. Анын калориясы өтө төмөн же өтө жогору да эмес. Табитти тыюуда жана ачка болууда гречка жакшы жардамга келет деп эсептейт диетолог. Гречканын пайдасы. Гречка дан өсүмдүктөрүнүн падышасы. Гречка диетасы кечинде гречканын үстүнө кайнак суу куюп коесуз. Эртең менен даяр. Кайнатуунун кажети жок. Аны туз жана эч кандай татымал кошпой жешиңиз керек. Артынан майсыз кефир ичип алганыңыз жетиштүү. Суу жана көк чайды да каалашыңызча колдоно берсеңиз болот. 1-2 жумалык гречка диетасынан кийин 7-ден 12 килограммга чейин салмак таштоого болот. Туура пайдалануу. Гречканы балык, сүт, кайнатылган жумуртка менен жегенде анын пайдалуулугу артат. Анткени бул азыктардагы белоктор гречкадагы белокту толуктап турат. Ал эми эт менен гречканы кошуп жегендин кажети жок. Гречкадагы темир этте деле көп. Экөө кошулганда организмге сиңиши кыйындайт. Гречканы жашылчалар менен жеген жакшы, айрыкча капустанын ар кандай түрлөрү менен. Мындай учурда организм витаминдер менен жакшы камсызданат жана организмге ашыкча күч келбейт. Бул азыкты мүмкүн болсо жумасына 2 жолу кечки тамакта жеп туруу керек. Гречка кайнаган суу өзүнө бул азыктын бардык пайдалуу заттарын сиңирип алат. Андыктан гречка кайнаган сууну төкпөгөнгө аракет кылыңыз. Гречкадан 2,5 эсе көп суу куйган болсоңуз, бул идеалдуу пропорция болуп эсептелинет. Даярдоо сырлары. Гречканы кайнатууга асты калың мискей же чоюн казаны ылайыктуу. Эмаль же алюминийден жасалган идиштерди гречка үчүн пайдаланбай эле койгон туура. Бириндеген гречка боткосун даярдагыңыз келсе, кызытылган казанга жуулган гречканы салып бир нече мүнөт тынбай аралаштыра бересиз. Таза кургап жагымдуу жыт чыгара баштаганда үстүнө 1-2 өлчөмүндө, башкача айтканда өзүнөн 2 эсе көп суу куясыз. Кайнаган соң туз кошуп капкагын жабасыз да орто чотто 10-15 мүнөт кайнатасыз. Бул убакыт аралыгында казандын капкагын ачып, гречканы улам-улам аралаштыруунун кереги жок. Гречка сууну өзүнө толук сиңирип бүткөндө отту өчүрүп, дагы 10 мүнөт казандын капкагын ачпай
албай турасыз. Дарылык касиеттери: гречканын курамындагы кальций сөөктөрдүн, тырмактын жана чачтын морттугуна каршы күрөшөт. Калий кан басымдын деңгээлин сактап турат. Магний ашыкча салмактан жана депрессиядан сактайт. Башка дан өсүмдүктөрүнө караганда гречкада аз санда углевод болгондуктан ал кант диабети менен ооруган, семирүүдөн жапа чеккен жана кары картаң адамдар үчүн өтө пайдалуу. Ревматизмде гречка диетасына отуруу оң натыйжа берет. Гречка даны шишикти жандырып, муундардагы ооруну басаңдатат. Күнүнө 3 маал кабыл алынган гречканын талканы күйүктү кетирүүдө жакшы жардам берет. Аз кандуулукта да гречка талканы сунуш кылынат. 2 чоң кашык гречка талканын жеп, артынан жылуу сүт ичип алсаңыз жыйынтыгы жакшы болот. Сыздоокто же теринин башка ооруларында да гречка даны жардамга келет. Аны алгач кургак көмөч танга бир аз кууруп аласыз. Андан соң майдалап бир аз суу кошуп ботко жасайсыз. Боткону маселе жаратып жаткан териңиздин айланасына 20 мүнөт коесуз. Варикоздун, геморройдун алдын алуу үчүн гречка боткосун көбүрөөк жеңиз. Гречка иммунитетти бекемдеп, мээнин иштешин жана жалпы эле кан айланууну жакшыртууга жөндөмдүү. Косметикада майлуу безеткеге жакын беттерди тазалоодо төмөнкөдөй маска колдонулат. Гречканы майдалап талкан кыласыз. 2-3 чоң кашык гречка талканына бир аз бал, 1-2 чоң кашык кайнатылган суу же жүгөрү майын кошуп аралаштырасыз. Коюлугу каймактай болгон аралашманы бетиңизге жаап, 15-20 мүнөттөн кийин кайнатылган жылуу суу менен жууп саласыз. Мындай маска жумасына бир жолу жасалат. Гречканын сыры: гречка алгач эле мээнин мыкты иштөөсүн камсыздайт. Ага отурлай адамдагы психоэмоционалдык абалды жакшыртат. Гречка организмге керектүү белок жана аминокислота болуп эсептелинет. Гречка диетасы учурда дагы абдан белгилүү, анткени ал затты алмаштыруучу минералдарга жана витаминдерге бай. Иммунитетти бекемдейт. Боордогу жана жүрөктөгү клеткаларды камсыздап туруучу азык. Диабет оорусуна чалдыккандар гречканы колдонуу аркылуу кандагы сахарды бир калыпка келтире алат. Тарыхы: гречканын мекени болуп Индия эсептелет. Болжол менен мындан 4000 жыл мурун Индиянын тоолуу райондорунда жашаган тургундар тоодо өскөн чөптүн уругунун желүүчү касиетин билишип, аны тамакка колдоно башташкан. Көп жылдар бою гречка жашыл түстөгү абалында колдонулуп келген. Гречка Россияга Грециядан келген. Анын гречка деп аталып калышынын себеби да ушундан. Гречка грек даны. Мындан болжол менен 300-400 жыл мурун Россияга, андан бизге жеткен гречканы дан өсүмдүктөрүнүн падышасы деп аташат.